бирок акыйкат үчүн муну да айтып коюш керек. Себеп дегенде бул жол, мен азыр 39 жашта болсом, ушу канча жол каттабайлы Жалал Абадка, ошо Кошкарта, Майлуу суу жактан баштап Жалал Абадка чейин жол өлүп калган жол болчу да. Азыр Кудайга шүгүр сонун болуп жасалып калыптыр. Бул примерно 60-70 чакырым тегерегинде да. Жол идеалдуу болуптур, асфальт, бүт чийимдери чийилип, светофорлор орнотула турган жерлерге, бул Арсланбаптын кете турган поворот. Ошондой эле өзгөрүүлөр, жанагы жол белгилери илиниптир. Анан бир четинен бир маселе болду да, мындай бир түшүнбөстүк болду. Пешеходный переходтордон, жөө өтмөк жактардан мындай жанагы манекен бала менен кыздын сүрөтүн жасап коюшту да. Мен биринчи көргөндө чочуп кетип, ылдамдыгымды азайтып токтогонго аракет кылдым, көрсөм ал манекен экен. Андан кийин кете берсең ошондой эле толтур экен, бирок бул жолдо көп жүргөндөр уже билип деле калышты дагы 100-120 менен учуп жүрө беришет экен да. Анан мен балам отуруп алып айтып атпайбы, ата бул это неправильно сделали дейт. Неге десем, буну баары билип эле учуп өтө беришет экен, анан чындап балдар туруп калганда ошондой эле кантип учуп кетсе ошентип учуп өтүп кете беришет экен дейт да. Ошол жагда бирке мындай туура эмес болуп калгандай сезилди да. Негизи бирок биринчи көрбөгөн кишиге мындай чочулайт экенсиң, чынын айткандачы.